Мыйзам боюнча биз талапкерлер 14-декабрга чейин үгүт иштери менен алектенгенге укугубуз жок. Укугубуз жок, болбойт. Анда эмнеге Садыр Жапаров мамлекеттин эсебинен, өзүнүн чөнтөгүнөн эмес, мамлекеттин эсебинен жан сакчылар менен, мамлекеттин машиналарын минип алып, мамлекеттин акимдерин, мамлекеттин айыл өкмөттөрүн, мамлекеттин вуздун ректорлорун жумшап, мамлекеттин самолетун айдап алып, эмнеге мамлекетти бир турга кыдырып келди? Элден кабар алып деп ойлоймунбу? Элден кабар алыш керек болсо да барбашың керек. Себеби бул сенин адилетсиздигиңдин эң чоң белгиси болуп калат. Эптеп эле шайлоону утуп алыш керек болсо, анда ошондой деп айтыш керек. Мага эптеп эле шайлоону утуп алсам болду деп. Мына адилетсиздиктин айынан түрмөдөн чыкты ошо киши. Биз Жээнбековду сен адилетсиз болуп атасың деп кетирип, Садыр Жапаровду түрмөдөн чыгардык. Эмне айырмасы анда экөөнүн? Эмне айырмасы бар? Калган жок айырмасы. А шляпасын кийсе, Садыр Шарипович болуп калганы калды. Могу жанындагылары бүт анга түртүп кетип атат. Жээнбековду кантип түртсө ошол жака түртүп баратат. Мен Сооронбай Шариповичке да айткам бир ай мурда. Шарипович, сиздин оолор анга түртөт, бизди кошуп түрткөн атат деп. Уккан жок. Чын жүрөгүмдөн токтотуп калганга аракет кылдым. Чын жүрөгүмдөн. Ушул революция болбосо экен дедим. Эч ким уккан жок. Сен кимсиң да деген жок. Мен азыр дагы айтып атам, токтотуп калалы революцияны деп. Мына конституционный реформалар менен революция уже неизбежно болот уже. Мындай сөз жебеген адамдар экен да бизде. Эмне деген түшүнбөдүм, ушу ак үйгө кирсе эле шайтан барбы, эмне бар? Кирип эле адам өзгөрүп кете берет. Адилетсиз, мени шайлоодо кооптондургандыгы бул адилетсиздик. Адилетсиздик. Түшүнүктүү. Эмнеге ал бизден мурда агитацияга чыгыш керек? Эмнеге ал биринчи агитация башташ керек? Мен буну агитация кылды деп эсептейм. Эмнеге биз 14-ндө баштайбыз, ал уже баштап коюп кетип калды? Эмнеге? Анын эмнеси бизден айырмабыз бар? Мына биз уже закондон уже чыгып кеттик дагы. Мындан ары да чыга беребиз.